Сузак районунун тургуну Нурлан Маткаримов Ташбулак айыл өкмөтүнүн ынтымак айылынан 6 сотик жер тилкени 2008-жылы алган айтат. 2009-жылдан баштап бул 2 кабат турак жайдын курулушун жүргүзүп, ушул күнгө чейин толук бүткөн эмес. Чет өлкөдө мигрант болуп иштеп салганын белгилейт. 2009-жылы Үпөлеже долбоорду жасатып берген бизге, ошо токтом менен бизге берген. 2009-жылы үйдү салып, ошодон бери жашап 8 жыл убакыттан кийин 2015-2016-жылы буга чейин көрбөгөн Тойчув Өмүрбек аттуу бала келип, бул биздин чегибиз экен, биздин жерибиз экен деп талашты. Ошондон бери мына 2023-жылга чейин соттошуп, булар Сузактын сотун, область сотун жана жогорку сотту баарын чечим чыгарып алышты бузууга. Ал арада 2015-жылдары бул жер тилке 2 тараптуу талашка түшкөн. Мындан улам сот иштери каралып, жогорку соттон үй бузулсун деп чечим чыккан. Бирок соттун чечимине наразычылыгын билдиришүүдө. Ушинтип аран курган үйүздү ушул кече келишип, соттордун мыйзамсыз чыгарган чечиминин негизинде бузуп кетишти. Айнектерибизди бүт чыгарышты, эшик терезелерибизди, үйдөгү буюмдарыбыздын баардыгы эшикке чачылып жатып калды. Биз соттордун мыйзамсыз чыгарган чечимине наразыбыз. Нурлан Маткаримов жер тилкени алгач 2008-жылы Ташбулак айыл өкмөтүнүн тургуну Апал Юсуповадан сатып алган. Аталган жаран жер тилкени айыл өкмөткө кезекке туруп алгандыгын айтууда. 2008-жылы чек алып, анан турмуш шартка байланыштуу ушу кызым Россия жөнүтүш үчүн ошо чекти саткам да. Сатканда ошо Маткаримова Нарисага сатканмын. Ап келип көрсөтүп, ошо жерде көрсөтүп берип, ошонун токтомдун негизинде муну долбоорду жасатып бергенмин Маткаримова Нарисага. Ошо бойдон 2008-жылы болсо, мына 2016-жылы келгенде ошондо чыр-чатак чыгып атат. Ал эми экинчи тарап болсо эч кандай мыйзамсыз аракеттер жок деп эсептешет. Айтымында жер тилкени алар 2014-жылы сатып алган. Ал эми азыркы үй тургузуп алган жаран адашып салып алыптыр. Сотко кайрылдым, сот аткаруучулар бузуп берсин деп. Сузактык соттагы биз тарапка чечилди, областнойда чечилди, барып республиканскийда чечилди. Республиканскийда да ошо сот аткаруучулар ошо бузсун деп биз тарапка чечип берди. Биз утуп чыкканда деле үйүнө чейин бардык, бир келишимге келели. Жок дегенде силер ушу үйүңөр салып алсаңар, биз үйүңөрдү бузбайлы, жашагыла, силерге насип кылсын. Башка бир чек алып бергиле бизге. Ошого разы болойлу деп мансак, жок, ага деле макул болбостон жер биздики деп азырга чейин. Алгач бул талаштуу маселени Сузак райондук соту карап, үйдү буздурулсун деген чечим чыгарган. Андан соң облустук сотто каралып, мурунку чечим күчүндө калган. Андан соң жогорку сотко кайрылышкан. Сузак райондук сотунун 5-апрель 2022-жылдагы чечими менен жана Жалал Абад область сотунун 30-август 2022-жылдагы аныктамасы менен жоопкердин өкүлү макул болбостон Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна кассациялык тартипте даттанган. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун 27 февраль 2023-жылдагы токтому менен Сузак райондук сотунун 5-апрель 2022-жылдагы чечими жана 30 август 2022-жылдагы Жалал Абад область сотунун аныктамасы күчүндө калтырылган. Ошентип 21 июнь күнү сот аткаруучулар үйдү бузуу үчүн барышкан. Бирок эки тараптын жер боюнча чыры административдик сотто каралып жаткандыгына байланыштуу сот аткаруучулардын иши убактылуу токтотулган. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.